Азыркы Жогорку Кеңештин 8-чакырылышына келе турган депутаттарды мен депутат дегенге караганда абысындар келе атат дегенге көбүрөөк ыктап турамын. Себеби алардын абысындан айырмасы жоктой болуп турат. Бири-бири менен гана аңдышып, бири-бири менен гана тиреше тургандан башка дараметтери жоктой. Салыштырып айта турган болсок, мурда Текебаев бар эле. Ал айтчу, плюрализм болсун, либерализм болсун, парламенттик башкаруу болсун, көптөп башкаралы дегендей бир көтөргөн туусу, бир программасы бар эле. Мына ошондой жакшы өнүгөбүз дечү. Ага каршы Мадумаров бар эле. Ал айтчу, бир адам башкарсын, жоопкерчиликти бир адам мойнуна алсын, темирдей тартип болсун дечү. Азыркы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдин дагы 90-жылдардагы жанагы менчиктештирүүнү кайрадан карап чыгалы, кумтөрдү кайтарып алалы, президенттик башкарууну орнотолу деген багыты бар эле, программасы бар эле. Азыркы келген депутаттарда мына ошол деңгээл барбы? Көздөгөн бир багыт барбы? Мамлекеттик башкарууну мындай кылсак жакшы болот деген сыяктуу бир видение деп коет. Ошол барбы, жокпу? Мен аны эч кимисинен тилекке каршы көрбөй турам. Мына ошондон улам менин азыркы оюмча алар эртең келет, абысындан айырмасы жок болот, бири-бири менен тирешет, аңдышат. Көтөргөн маселеси бала бакчанын айылдагы. Анан 3-4 километр жолдун деңгээлинен өйдөгө чыкпайт. Эгерде сиздер жок, макул эмес, мен буларда мындай деңгээл бар, буларда мындай программа бар десеңиздер, айтыңыздар. Менин оюмча булар абысындар.